Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургул Бакированын тапшырмасы менен кыргыз-тажик чек арасында жабыркаган жарандарга даректүү жардам көрсөтүү үчүн Баткен облусунун сот органдары, сот тутумунун жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлгөн. Нургул Бакирова Баткен окуяларында жабыр тарткан үй бүлөлөргө жардам катары жалпы сот тутуму 1,367,500 сом чогултканын айтты. Төрайым сот тутуму тарабынан жыйналган каражатты 117 үй бүлөгө 10,000 сомдон, ал эми максат 2021 чек ара постуна 195,000 сомду бөлүштүрүп берүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырды. Бул эле жардам менен токтолбой буюрса дагы сиздер толук алына келгиче жардамдарды берип турабыз. Ошо биздин Тубай саламда айтып коебуз. Мен ойлойм, ошол көп түкүрсө көл болот дейт. Бүтүндөй эле ушул кыргыз эли бардыгы республика боюнча биз бардыгыбыз ушу биригип сиздердин көйгөйүңүздөрдү, сиздердин ушул кең карчыңыздарга болгон жардамыбызды берип, силерди ушул моралдык жактан дагы, болгон жардамыбыз материалдык жактан дагы колдоого бүтүндөй күчүбүздү жумшайбыз. Атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен Баткен облусунун Лейлек районунда жабыр тарткан 106 үй бүлөгө, Кулунду айыл өкмөтүнүн Сада айылындагы 9 үй бүлөгө, Интернационал айылындагы 3 үй бүлөгө, Максат айылындагы 89 үй бүлөгө, ошондой эле Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн Борбордук айылындагы 3 үй бүлөгө, Арка айылынын 2 үй бүлөсүнө берилди. Учурдан пайдаланып жалпы кыргыз журтчулугуна чоң рахмат айтып, ыраазычылык билдирип кетемин. Кыргызстандын бүтүн булуң бурчунан биздин элдерге жардамдар келди, таркатып берип атабыз. Анан бүгүнкү күндө ушулордун катарында сот системасы дагы мына келип өздөрүнүн каражаттарын чечип, мени эң кубандырганы ушул бизди дагы ушу комиссияга кошуп, биргеликте кимдерге таркатабыз, 2 күн алдын келип чогулушуп сүйлөшүп кеттик эле. Бул кишилерге дагы чоң рахмат айтабыз. Даректүү жеткизгенге өкмөт башы катары кепилдик берем. Ошондой эле Баткен районундагы Аксай айыл өкмөтүнүн 11 үй бүлөгө берилди. Мындан тышкары Нургул Бакирова чек ара жаңжалында жабыр тарткан аскерлерге дагы өзгөчө көңүл буруу керек экендигин айтып, Максат айылындагы Максат чек ара постуна каражатты тапшырды. 5,000 сом акча каражаты берилет. Сиздерге бир жогорку соттун төрайымы Нургул Бакировага рахмат, ушунчалык мына чогултуп бизди неме кылып чогултканга 2 күн болду келип кеткенибизге, биз дагы ушу дарегеге жеткирүүгө кепилдик берем. Апарып таркатып 83 үй бүлөгө неме кылышка берем, кепилдик берем. Рахмат ушунчалык бизди колдоп турганга. 10 күндөн бери күнүнө 5-тен 6-дан адамдар барып кыргыз эли сурап турат. Ар бир учреждение, ар бир компаниялардан барып кичине колунан келсе жардамдашып, адамды үйүн күйгөнүн айтканда өткөндө биринчи ичимден кан өтүп турду эле. Азыр сезилбей калды, себеби ыраазы эле болуп турам да кыргыз элимечи. Жакшы жардам көргөзүп турат. Буга мына Бишкектен келип, ушул жерге келип, биз ар бирибизден өзүбүздөн сурап, көңүл кубандырып турат. Ыраазы болуп турабыз келип сураганагачы. Соттун төрайымы дагы мына ушу биз именно ушу биз үчүн келип, мына бизден өзү көзү менен көрөйүн деп келген экен. Сүйлөшүп чалып келгенде ыраазыбыз да биз. Жогорку соттун төрайымы Баткен окуяларында каза болгон жарандарга терең кайгыруу менен көңүл айтып, каргашалуу окуяда жаракат алгандардын тез сакайып кетишин жана өлкөгө тынчтык жана биримдик болушун каалады. Абдан ушундай бир тынчыбыз кетип, абдан сиздерге ушунчалык жүрөгүбүз ушунчалык ооруп турду. Бирок бул башка түшкөн оор сыноо болду. Оор сыноодон мына буюрса жанагы өттүк. Эми жанагы каза болгондор болду, потеря болду албетте, үй күйгөндөр болду, башка бизнесинен ажырагандар болду. Мен ойлойм, бул нерселердин баардыгын биз баарыбыз биргеликте, ынтымакта бул кыйынчылыктардын баардыгынан өтүшүбүз керек. Белгилүү болгондой, жалпы сот тутуму Баткен окуяларында орун алган окуяларда жабыр тарткан мекендештерге жардам иретинде каражат чогултушкан. Атайын ачылган эсепке Кыргыз Республикасынын судьялары, соттордогу аппарат кызматкерлери, сот департаменти, сот адилеттигинин жогорку мектеби, аткаруу кызматы, сот приставтар кызматы, адилет сот мекемесинин кызматкерлери которушкан. Айжан Кубатбек кызы, Медер Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.